Ысык Көл облусунда жыл ичиндеги эң маанилүү спорт окуясы орун алды. Жети Өгүз районунда өнүгүү чемпионаты башталып, ага районго таандык 30 айылдын футболдук тайпалары катышмай болушту. Жети Өгүз районунун футбол боюнча рейтинги биринчи орунда Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айыл өкмөттүн чыраң айылынын балдары келатат. Чемпионаттын ачылуу аземи шан шөкөткө бөлүнүп, стадион ачык түстөгү желектерге кооздолду. Футболдук тайпалардын өкүлдөрү өзгөчө жаркырап жайнап, ар бир айыл түрдүү өңдөгү формалар менен айырмаланып турду. Айтмакчы, бул формаларга 450 000 сом сарпталып, дөмөрчүлөрдүн эсебинен алынды. Футбол чемпионатынын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ысык Көл облусунун футбол федерациясынын президенти жана жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев катышты. Катышуучулар Ысык Көлдүн гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын атагын алыска таратып, бүт союз мамлекеттеринде ойноп келген футбол ардагерлерине таазим этишти. Чемпионаттагы биринчи оюнду футболдун ардагерлери ачып беришти. Жаштайынан футболго кызыгып келген Бакыт Төрөбаев да аларга кошулуп, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Бир аз ойнодук, бирок көптөн бери ойнобой жүрүп, бир аз чарчап калдык. Бүгүнкү өнүгүү чемпионаты бул спорт, бул ынтымак, бул биримдик, бул достук, бул Жети Өгүз районуна ушул кут келсин. Өнүгүү чемпионаты жарым жылга чейин созулуп, финалдык оюн октябрь айында өткөрүлөт. Иш-чаранын уюштуруучулары жаштарды футболго тартуу менен биргеликте Жети Өгүз районунун курама тайпасын түзүүнү көздөшүүдө. Кыргызстандын чемпионатында көлдөн команда жок. Чындыгында чоң обласыбыз, бирок деген ошо карабастан жок. Азыр спонсорлорду издеп атабыз. Акчам өлчөм аябай чоң болуп кеткен да. Сиз командаңыз акчасын спонсорлорду таба турган болсок, Кыргызстандын биринчилигине ойнотолу деген келечектеги максатыбыз ушул да. Жети Өгүз району боюнча Чырак айылынын футболчулары күчтүү деп эсептелинет. Бул чемпионатта дагы чырактыктар жеңишке умтулушууда. Международный иградан 4 жолку чемпионбуз. Областной турнирлерде биринчи, экинчини бербейбиз. Аймактарда таланттуу жаштар көп, бирок алардын өсүп өнүгүшүнө шарттар түзүлгөн эмес. Эгер мамлекетте спортко кайдыгер карабаган атка минерлер да салымын кошуп, ушул сыяктуу таймаштар аймактарда уюштурула турган болсо, Кыргызстанда футбол сөзсүз көтөрүлөт.